Ырчы Кайрат Кыргыз социалдык тармактагы бір акчасына жалаңаш түшкөн сүрөтүн жүктөп талкуу чордонунда калды. Ырчы мырза ысык көлдө түшкөн сүрөтүнүн алдына 1-январь болгон күн эле көлдү сагына беремин да, жай батыраак келсе экен деп сүрөттөрдү карай берем деп билдирүү жазган. Интернет колдонуучулары маданият өкүлүнүн сүрөтүн кызуу талкуулап, түрдүү маанайдагы пикирлерди калтырып жаткан кези. Ырчы Кайрат Кыргыз күн мурда жалаңаш сүрөтүн жарыялаганынын себебин айтты. Ал жалаңаш сүрөтүн соц тармактагы бір акчасынан өчүрүп салган. Ырчы муну туура эмес басып алганы менен түшүндүргөн. 374 000 көрүү топтолду. Эртеңкиге чейин турганда 7 миллионго чейин жетмек экен. Жакшы сүрөт киргизсем ойлонбойсуңар. Залкарларды мактап, колдоп жазгыла десем унчукпайсыңар. Анан жөн эле көлдө түшүп койгон сүрөттү талкуулайсыңар. Демек, көргүңөр келет. Өзүңөр мынчалык жаман комментарий жазасыңар. Бирок, силер жасаган жаман ишти жасабайм. Диндегилер жаман айтпа деп коюп, ашмалтай жазасыңар. Билгиңер келсе, сүрөт жамандарга арналган болчу. Сөз ээсин табат деп жазган Ырчы. Эске сала кетсек, Кайрат Кыргыз көлдүн жээгинде жалаңаш түшкөн сүрөтүн кече 2-январь күнү соц тармактагы баракчасы аркылуу жарыялаган болчу. Муну менен Ырчы түрдүү талкууга жем таштаган. Булак супер кежи.